Жалал Абад облусу, Тогуз Тороо району, Атай айылы, номер 5 Барктабас атындагы жалпы билим берүүчү орто мектеби. Башталгыч классынын мугалими Абдыжаппарова Астра Мамедкадыровна. Саламатсыңарбы, сүйүктүү окуучуларым. Силер менен кайрадан жолугушуп жатканыма кубанычтамын. Сабакка даяр болсоңор, кыргыз тили сабагын баштайбыз. Сабакка маанайыңар кандай? Сырдык сөздөрдүн эрежесин айтып бергиле. Ички сезимдерин сүйүнгөнүн, капаланганын, кейигенин, кубаттоосун билдирип жана жан жаныбарларга карата айттуу чакыруу иретинде айтылуучу сөздөр сырдык сөздөр деп аталат. Мисалы: эх, бах, пай-пай, кап, кыруу, ош, кош, чип-чип жана башкалар. Өтүлгөндү кайталоого берилген суроолор. Биринчи тапшырма. Көп чекиттин ордуна калып калган сөздөрдү таап жазгыла. Биринчи сүйлөм: кой. Ал эмнең? Экинчи сүйлөм: аба кандай таптаза? Үчүнчү сүйлөм: кандай гана сонун? Кана балдар, астындагы сөздөрдү коюп тууралап окуп коелу. Биринчи сүйлөмгө: кой, кокуй, ал эмне? Экинчи сүйлөмгө: бах, аба кандай таптаза? Үчүнчү сүйлөмгө: кандай гана сонун, чиркин. Бул жерден эмнени байкадыңар балдар? Сырдык сөз сүйлөмдүн этегине келип жатат. Ошондуктан өзүнөн мурун үтүр белгиси коюлду. Экинчи тапшырма. Бул сөздөрдөн ички сезимди билдирген сөздөрдү ажыратып жазгыла. И, өш, кокуй, бах, так-так, бали, кыруу, эх, чек, кап, күчү, ойбой, ай, кош, ах, ой, оф. Экинчи тапшырманын жообу. Ички сезимдерди билдирген сөздөр кайсылар экенин таптыкпы балдар? И, кокуй, бах, бали, эх, кап, ойбой, ой, ах, ай, азаматсыңар. Үчүнчү тапшырма. Сырдык сөздү тап. Биринчиси: ойлон, асы, бысы, ой, высы, оймок. Экинчиде: асы, урмат, бысы, ура, высы, урбайт. Үчүнчү тапшырманын туура жообу: биринчиси бысы, ой, сырдык сөз. Экинчиси бысы, ура. Бул да сырдык сөз. Сабактын темасы: тууранды сөздөр,
сабактын максаты бүгүнкү сабакта тууранды сөз эмне экенин билесиңер. Тууранды сөзгө карата өнүгүүлөрдү аткара аласыңар. Катасыз жазууга, үлгүлүү жүрүүгө тарбияланасыңар. Балдар, бул дабышты кулак салып уккандан кийин туурап көргүлөчү. Эмнелерди туурадыңар? Туура. Биринчиде суунун акканын, экинчиде иттин үргөнүн. Аф дедиңерби? Үчүнчүдө сааттын жүрүшүн туурадыңар. Ушул жерден эмнелерди байкадыңар, балдар? Табияттан угулган дабыштарды биз 36 тамганын 39 табыштын жардамы аркылуу туурай алдык. Өзүндөй болбосо да окшоштуруп тууроо болду. Биз кулагыбыз менен эле укпастан көзүбүз менен да көрүп тааныйбыз. Мисалы, экранга карагылачы. Биз чагылган тарс деп түштү деп айтабыз жана чагылган жарк-журк этип жаан жайт дейбиз. Биз аны туурадык. Жарк-журк деп кыймыл аракетин түшүнөбүз. Демек, тууранды сөз деген жандуу жана жансыз нерселерден чыккан дабышты жана элести туюнткан сөздөр тууранды сөздөр деп аталат. Мисалы, кана силер да туурадыңарбы? Тык-тык, тарс-тарс, кыйч. Балдар, тууранды сөздөр өз ичинен экиге бөлүнөт. Элести туруучу тууранды сөздөр, дабышты туруучу тууранды сөздөр. Элести туруучу тууранды сөздөр жандуу жана жансыз заттардын, кубулуштардын, жаратылыштагы кыймылдын өзгөчөлүгүн элестетип көрсөткөн сөздөр элес тууранды сөздөр деп аталат. Адамдардан, ар түрдүү жан-жаныбарлардан жана айрым заттардан чыккан дабыштарды туурап көрсөтүүчү сөздөр дабыш тууранды сөздөр деп аталат. Gölürüm sarı düştü neredeyse.
Балдар, эс алуу мүнөтү силерге жактыбы? Бул ырда өзгөчөлүк бар бекен? Таап мага жөнөтүп койгула. Бүгүнкү тема түшүнүктүү болгон болсо, көнүгүү иштейли. Окуу китебиңердин 132 бетин ачкыла. Бизге жаз деген текст берилиптир. Жаздын күнү жаш баладай деп коюшат эмеспи? Анын сыңарындай күн чайыттай ачык турду эле көз ачып жумгуча аба ырайы өзгөрдү. Мына булуттар чогулуп, асман түнөрө баштады. Чагылган чарт-чурт этип, күн күркүрөдү. Жамгыр шатыр-шатыр төгүп жиберди. Бах чиркин. Көл жээге кайрадан кулпурду. Толкундар жээке шарт-шурт урунат. Асманда чар-чур этип ак чардактар кыйкырат. Бак дарактардын жалпырактарында мөлт-мөлт этип жамгырдын тамчылары шуурдай тизилет. Пай-пай. Жердин жыты нан сыяктуу, ырыскы сыяктуу жыттанат. Балдар, биринчи көнүгүүнү карайбыз. Ушул тексттен тууранды жана сырдык сөздөр катышкан сүйлөмдөрдү таап көчүрүп жазгыла да, тууранды жана сырдык сөздөрдүн астын сызгыла. Тексттен адегенде тууранды жана сырдык сөздөрдү таап жазгыла. Мисалы, тууранды сөздөр: ачып жумгуча, мөлт-мөлт. Сырдык сөздөр: бах чиркин. Калганын өзүңөр таап жазгыла. Экинчи көнүгүүнү карагыла. Жаздын күнү жаш баладай. Жаздын күнү жаан жаш баланын ыйындай. Жаз жарыш, күз күрөш. Жаандын бир күнү бир жылга тете. Балдар, бердеги макалдар кайсы мезгил жөнүндө экен? Бардыгы жаз жөнүндө экен, Эмесе макалдарды чечмелеп, сөз байлыгыңарды өстүрөбүз. Үчүнчү көнүгүүнү карагыла. Ырды дептериңерге жазып, тууранды сөздөрдүн астын сызгыла. Суу. Шылдыр-шулдыр агасың, шашып кайда барасың? Кылт этип агасың, кылтылдап кайда барасың? Жай баракат каптап өт, жай калган дыйкан талаасын. Кана бул ырда тууранды сөздөрдү таап, астын сызып койгула. Көз ачып жумгуча өтө тез, бат эле деген маанини түшүндүрөт. Кылтылдап, акырын кыймылдап деген мааниде. Төртүнчү көнүгүүнү карайбыз. Схеманы толуктап жазгыла. Дабышты туруучу тууранды сөздөрдүгө мисал келтиргиле. Мисалы, тык-тык. Калганын өзүңөр улап таап жазгыла. Ал эми элести туруучу тууранды сөздөргө мисалы, жарк-журк. Калганын өзүңөр таап жазгыла. Бышыктоо үчүн суроолор. Бул сүрөттөргө сырдык сөздөрдү катыштырып сүйлөм түзгүлө. Мисалы, лап-лап этип каар жаап жатат.
Кийинки тапшырма: төмөнкү дабыштарды угуп, укканыңарды жазгыла. Мисалы, мияу. Калганын өзүңөр улантып, жазып мага жөнөткүлө. Үйгө тапшырма. Бешинчи көнүгө тууранды сөздөрдү катыштырып, сүйлөм түзгүлө. Жарк-журк, чарт-чурт, шылдыр-шулдур, тып-тып, жылт-жулт. Саламатта калгыла.